Саламатсыздар, урматтуу Кактус редакциясынын жалпы көрөрмандары, окурмандары. Бүгүн бизде студияда конокто дарыгер, жаш дарыгер Эрбек Исмаилов. Буга чейин сиздер социалдык тармактарда, телеграм каналдар аркылуу дарыгердин күндөлүгү деген телеграм каналга катталгандар да араңыздарда бар болсо керек. Бүгүн дал ушул Эрмек мырза менен биз жашаруунун жолдору, деги эле адамдар ден соолугуна кандай кам көрөт, профилактикалык иштерди азыркы учурда кандай жүргүзсө болот жана коом ага кандай мамиле кылат, ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Эрмек, дайыр жол, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Студиябызга макул болуп, маегибизге келгениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Жалпы эле дарыгерлер деле эмес, жалпы коомчулукту кызыктырган суроо бизде ар бир эле адам өзүнүн өмүрү узак болушун каалайт. Ар бир эле адам узак жашагысы келет, ден соолукта болгусу келет. А бирок ал үчүн кандайдыр бир аракеттерди, ден соолугу үчүн кам көрүү аракеттерин азыркы коомчулук биздин Кыргызстанда кандай аракеттерди алып барат? Дагы бир жолу саламатсызбы? Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздин сурооңузга мынтип жооп берип кетмек элем. Менимче биздин жашообуз пандемия ковидке чейин жана ковидтен кийинки болуп бөлүнүп калды. Себеби ковидке чейин биздин элибиз өзүнүн ден соолугуна анчалык деле көп маани бербесе, коронавирус илдети бизге келип, кийин бүтүп калгандан кийин элдер көпчүлүгү өзүнүн ден соолугуна кам көрүп башташты. Буга мисал азыр социалдык тармактарда көптөгөн дарыгерлер өздөрүнүн блогдорун алып барып, анан ошолор блогдордун астында комментарийлер жазылып баштагандыктан менимче азыркы учурда актуалдуу болуп жатат деп айтсам жаңылышпайм. Негизи эле сиздин телеграм каналда сиз кандай кеңештер менен бөлүшөсүз? Анан ошол кеңештерди мындай сиздин катталуучуларыңыз иш жүзүндө аткарышабы? Көзөмөлдөп турасызбы? Албетте, менде дагы башка каналдарым бар. Бул телеграм канал, азыр инстаграм баракчамда жазып жүрөм, твиттерде дагы алып барам. Бирок эң кызыгы ар бир платформада менин баягы аудиториям башка да. Мисалы үчүн телеграмда менде бул көбүнчө шаарда жашагандар, анан алар менен баягы ал жерде мен кантип кандай маалымат менен бөлүшөм. Ошо профилактика, ушул анализдерди тапшырыш керек, мага ушундай бейтаптар келди, ушинтип маселелеримди чечтик. Андан соң өзүмдүн жеке бул дүйнөгө болгон көз караштарым тууралуу жазам. Ал жерде орус тилинде маалымат берем, ошондуктан ал жерде суроо жооптор актуалдуу эле болот. Инстаграмда мисалы үчүн азыркы учурда мен ушул 2023 жылдын январь айынан бери кыргыз тилинде алып келатам. Ал жерде көбүнчө профилактикалык темалар тууралуу көтөрүп жатам, бирок эл ал жерде көбүнчө ооруну кантип дарылоо керек тууралуу сурашат. Бирок менимче биз эгер ооруга эмес, басым эмес, профилактикага көбүрөөк басым жасасак, ал оорулар өзүнчө эле автоматтык түрдө жоголуп кетет. Бизде Кыргызда баягы кыргыздар негизинен кандайдыр бир анекдот калыптанып калган го, өлөр алдында дарыгерге барат депчи. Негизи эле биздин коомчулукта ушул профилактикага канчалык маани беришет? Чынын айтсам, профилактикага маани берген адамдардын саны аз, бирок акыркы учурда көбөйүп бараткандар кубандырып жатат. Эгер жалпы кыргыз элибиз ошо профилактикага эң маанилүү экенин түшүнсө, менимче келерки 10-15 жылдын ичинде биз кыргыз эли баягы эң узак алыс жашаган элдердин баягы санына кирип калсак дагы мен абдан кубанмакмын да, себеби профилактика деген бул өзү баягы оорунун алдын алуу деген нерсе да. Ага көп деле кыймыл аракетин жасаштын кереги жок. Бир базовый эле биздин күнүмдүк иш аракеттерибиз бизди көп жашоого алып келет. Ошол сиздин баягы анонсто узак жашоонун кандайдыр канча бир жолу дегенде коомчулук баягы бир өзүнүн акыл эсине сыйбаган нерселерди ойлонушат да, кандай жол болду экен депчи. Бизде жөнөкөй эле эреже бул кыздар баягы сулуулук жаш өзүнүн жаш алып жүрүү үчүн сулуулугун сактап калуу үчүн баягы табигый нерселерди колдонуп, маска ар түрдүү нерселерди жасашат го. Ошол сыяктуу нерселерди элестетишет да. А бул чындыгында эмне? Ооба, бул сиз айткандай эле аябай жөнөкөй эле нерселер. Бул нерсени биз баарыбыз билебиз, бирок ага биз көңүл бурбайбыз да. Биринчиси бул физикалык активдүүлүк. Бир күндө ар бир адам 10 000, 15 000 кадамга чейин басыш керек. Бул биздин илгертен эле калган
мындай генетикалык түрүбүз да. Мурун мисалы үчүн ата бабаларыбыз тамакты жеп, баягы огороддорду карап, ат минип активдүүлүк менен алектенип жүргөн болсо, азыркы заманбап кыргыз элибиз болсо ата бабаларыбыздан калган када салт деп 5 бармак, лагман, мантыларды жейт, бирок кыймыл аракетти албай калды да. Ошондуктан оорунун баары ошо кыймыл аракетинин жоктугунан келип чыгып атат. Бул биринчиси. Экинчиси бул ошол эле туура тамактануу. Туура тамактануу дегенде кандай? Эгер 3 маал тамактансак, ошону 100% алсак, 50% бул эртең мененки тамак болуш керек, 30% бул түшкү тамак, 20% кечки тамак. Бизде Кыргызда тескерисинче, биз кечинде 50% тамактанабыз. Ошонун баары дагы бул жүрөк оорулары, ашказан оорулары, боор ооруларына алып келет. Андан соң үчүнчүсү бул уйку. Уйкуну мен байкашым боюнча көп элдердин, биздин бул Instagram баракчада жазган адамдардын сөздөрүнөн байкасам, 12ден кийин укташат, көбү 2-де 3-те укташат. Бирок идеалдуу түрдө бул 10дон 11ге чейин, 12ге чейин укташ керек, эртең менен 6да туруш керек. Эмне үчүн? Саат 10дон 12ге чейин биздин организмде мелатонин деген гормон иштелип, ал биздин организмдин эс алуусуна жана мындай кайра калыбына келүү процессине жардам берет. Эгер биз ошол убакта уктабасак, эртең менен турганда биз чарчап эле туруп калабыз да. Баягы прикол дагы бар го, эртең менен ойгонсом эле чарчап калдым депчи. Ошол нерсе бул биздин убагында жатпаганыбыздан. Ушу канча күн мурун эле мындан социалдык тармактарда жаңылык тараганда, ушундай эле дарыгер изилдөөчүлөр баягы мелатонин деп атпайсызбы, гормон баягы 10дон 12ге чейин уктаган нерсе чындыкка дал келбейт, адамдын бул баягы жашоо образына байланыштуу деген нерселер айтылганда, бирок мындай иш жүзүндө баары бир эрте укташ керек деген нерсе бар экен да. Албетте, бул макаланы мен дагы окудум, мен кесиптешим айтыптыр бул нерсеничи. Бир тараптан албетте бул жагы да бар. Мисалы үчүн эгер биздин кыргызстандык жараныбыз Америкага иштеп аткан болсо, аларды Америкада бизди түндө 12де иштеш керек. Бирок ошол эгер ошондой адам иштеп аткан болсо, анда ал күндүзү бүт ушундай штораларды жаап, караңгы жерде караңгы кылып туруп, ошо организмди ошо циклга өздөштүрүш керек. Бирок бизде жалпы адамдарыбыз бул кадимкидей эле кечинде жатышып, эртең менен турушат да. Ошондуктан эгер ал макаланы баягы күндүзү иштеп, кечинде ала турган адам окуй турган болсо, анда уктабаса боло берет экен деп, аны туура эмес түшүнүп алып, өзүнүн мурунку эле режимине өтүшү мүмкүн да. Бирок биздин генетикалык түрдө биз кечинде баары бир уктайбыз да. Ошондуктан убагында жатып, убагында туруу дагы бул биздин жүрөк ооруларыны, инсульт, инфаркт ооруларыны алдын алууга чоң жардам берет. Анан жана төртүнчүсүн кошуп кетейин, бул микроэлементтер, витаминдер. Заманбап адамга 26 микроэлемент жетишпейт экен. Тамак менен биз аны албайт экенбиз да. Мисалы үчүн ошол эле витаминди биз мурда ойлочубуз, биз Кыргызстан бул күн көп бизге тийген мамлекет, биз баягы бизде витаминдүү жетиштүү депчи. Бирок ушул эле июнь-июль айларында мага бир бейтаптар келет. Жаш эле 17-18 жаштагы витамин Д'ларын текшерсек, критический көрсөткүчтө 9-8. Анан кайсыл жерде иштейсиңер десем, бул баягы Швецияда иштейм, же болбосо офисте иштейм дейт. Мындай алып карасак, биз эртең менен күн чыгып атканда офиске кирет экенбиз. Күн батып атканда офистен чыгат экенбиз. Витамин Д'ни албайт экенбиз. Ошондуктан андай ошого окшогон микроэлементтерди биз баягы ошол кошумчалар менен ичип турушубуз керек. Азыркы ошол заманбап коом деп атпайсызбы? Негизи эле туура тамактануу, ошондой таза бир табигый витаминдерди адам өзүнө алыш үчүн көп каражат сарпталат деген түшүнүк бар да коомчулукта. Негизи эле туура тамактануу кымбат турат деген түшүнүк бар да. Бул нерсеге кандай деп жооп берет элеңиз? Бул жерде биздин приоритеттерибизге дагы байланыштуу деп ойлосом болот. Туура кымбат деп ойлогондо деле, мисалы үчүн биздин ошол огороддо эле чыгарган тамактан мөмө жемиште, мисалы үчүн Америкаларда эң кымбат тамактарга кошулат да. Чындыгында эгер биз баарын өзүбүз кылсак, арзан эле туш келет. Бирок баягы сиз айткандай эле витаминдер, башка кошумчалардын баалары азыр чындыгында кымбат болуп атат. Бирок ошол эле кошумчалар биздин сапаттуу жашашыбызга чоң көмөк берип атат да. Мисалы үчүн эгер биздин жараныбыз
сапаттуу жашаса, ал ошончолук көп акча табууга өзүнүн мүмкүнчүлүгү болот. Эгер биз дайыма эле ооруп, бир жерибиз кыйналып жүргөн болсок, ал адамдын мээси дагы ошол ооруну дарылоого энергиясын коротуп, мисалы үчүн акча табууга энергиясы коротпой калат. Ошондуктан мисалы үчүн офиске келип бир жериңиз ооруп аткан болсо, сиз ушул мага бүгүн менин башчым берген жумушту тезирээк бүтүрөйүн деген эмес, ушул оорумду кантип айыктырсам деген ойго көбүрөөк маани берип калабыз да. Ошондуктан эгер оорумуз жок болсо, жакшы болот деп ойлойм да мен. Жакшы. Суроомдун себеби баягы азыр баары бүт эле нерсе кымбаттап жатпайбы? Анан ар бир адам өзүнө кам көрүү үчүн дагы бир керектүү бир сумманы өзүнө коротуш керек да. Бул баягы биздин Кыргызстандагы айлыктын орточо эсеби менен чөнтөккө дал келбейт деген сыяктуу. Негизи эле мындай бир андайдыр бир сатып алып эмес, кандайдыр бир үйдө өзүңүз айткан баягы жер жемиштер менен, таза табигый нерселер менен пайдаланып ошол эле витаминдерди алса болобу? Алар кайсы жер жемиштер балким? Мисалы үчүн ошол бизде Кыргызстандын эмнеси жакшы, 4 мезгил келет го, жай, жаз дегендейчи. Мисалы үчүн ошол эле баягы помидор, бадыраң, мисалы үчүнчү, эми баягы черешня, бүт ошолордун баарында эле там микроэлементтер бар. Мисалы үчүн бизде азыр банан деле кеңири бар элечи. Бирок бизде ата-энелер, мисалы үчүн жаш ата-энелер балдарына ошолорду беришет, бирок көбүрөөк баягы конфет беришет, таттууларды көбүрөөк беришет, торт беришет. Анан биз көпчүлүк учурда мисалы үчүн кымбат баалуу шоколад алып берип койгонго мисалы үчүн уста экенбиз. Акча табабыз. Бирок ошонун ордуна ошол эле суммадагы витаминдерди бергенге биз акчабызды аябайт экенбиз да. Бул жөнүндө мага бир таанышым дагы айтып кетти да. Мисалы үчүн ошол эле омега 3 же болбосо витаминди баасы 1000 сом болсо, биз бир кафеге барып эле азыр 1000 сомдук деле тамак болбок, баасы көп мындай кымбат болуп калдыбы? Ошол эле тамактын жегенден көрө ошол витаминдерди алып берсек, көбүрөөк ал витаминдердин 1-2 айга жетет да. Ошондуктан эгер эсептеп бүт баарыны за и против деп неме кылсак, менимче витамин үчү эффективдүү эле болот деп ойлойм. Баягы биз балдарды ата-энелер бар да, көйгөйлөрү бар. Баланын таттуудан алыстатуу аракетичи. Дарыгер катары кандай кеңеш берет элеңиз? Эгер медициналык жактан көз караш кылсак, баланын таттуу жегиси келиши бул микроэлементтердин жетишсиздигинен болуп чыгып атат да. Эгер балаңыз бир таттууну жейм деп сизге ыйласа, өнөрүн көрсөтө турган болсо, демек ата-эне мындай суроо бериш керек: буга кандай микроэлемент жетишпейт экен деп. Аны эмне кылыш керек? Дарыгерге барып, ошол микроэлементтерге тапшырып, анан ошо жетишпеген микроэлементтерди толтурса, ал бала ошол шириндикти каалабай калат. Чоңдордо деле ушундай да. Себеби биздин организмде бир микроэлемент жетишпесе, ошол кандайдыр бир сырттан ошол ордуну басканга бир нерсени мындай каалайт экен да. Мисалы үчүн жаш кыздар деле таттууну көп жеп баштадым дейт го. Мисалы үчүн ошондо ошо мисал эле болсун, ферритинди тапшырса, ферритин жетишсиз. Ферритинди толтургандан кийин таттуу жегим келбей калды деген учурлар дагы бар да. Бул бир эле мисал алып аткан. Ошо жетишсиздиктин белгиси бул. Жакшы. Сиз жогоруда дагы туура тамактануу жөнүндө кеп кылбадыңызбы? Биз кечинде 20% жешибиз керек депчи. Эң баягы жогорку эң кеч качан тамак жеш керек? Негизи 6-да деп белгиленет го, 6-дан кийин андай оор тамактар жебей эле кой деп. Менимче 8ге чейин анан оор тамактар жебеш керек. Бул жөнүндө да жакында бир кесиптеш менен сүйлөшүп жаттым эле. Биздин динибизде деле, ислам дининде деле айткан экен да, адам баласы мындай бир аз ач мындай курсагы тойбой калгандай сезимде болуш керек экен депчи. Медицина тармагынан деле ушундай эле да. Жешибиз керек, бирок бир аз тойбой калгандай сезим калыш керек. Эмне үчүн? Биздин организмде жана айтып кеттим го, инсулин деген гормон иштелип чыгат да. Эгер биз тоюп жатып кала тургандай жесек, биздин организм ошол тамакты сиңире албай калат да, анан күчүн жумшай албай калат. Бизде эмне үчүн баягы акыркы убакта толук адамдар көбөйүп кетти? Себеби
жеген тамагыбыздан кыймыл аракетибиз абдан азайып атат да. Мисалы үчүн бир торт жесеңиз 5 километр чуркаш керек да, мисалы үчүнчү. А биз бир торту жейбиз, 100 метр дагы баспайбыз да. Ошондуктан мисалы үчүн лагманды жесеңиз деле, айтып атпайсызбы жана кечинде тамак жеп калсакчы. Эгер сиз 6-7лерде оор тамак жей турган болсоңуз, сөзсүз түрдө бир 45 мүнөт көчөдө сейилдешиңиз керек. Ошол тамакты сиңириш үчүн. А бизде дароо эле жатып алып атпайбызбы? Ошондуктан кыймыл аракет сөзсүз керек. Анан жанагы анализдерди тапшыруу деп атпайбыз, чекап маселеси. Азыр орто эсеп менен сиз эсептеп чыксаңыз керек, бир адамга канча сом керек, анан негизги кайсыл баягы анализдерди тапшырыш керек? Бул жерде чекаптын баалары мындай айырмаланып турат экен. Мисалы үчүн жеке клиникада орто эсеп менен 30-35 миңге чейин барып атат. Мамлекеттик ооруканада өтө турган болсо, ал 5 миң, 10 миңге чейин деле барып калат. Мындай мен прям эң жогорку бааларды айтып атам да. Бирок бул жерде мен мынтип айтып кетет элем. Эгер адам кандайдыр бир медициналык текшерүүдөн өтөм десе, буга чейин эч качан өткөн болбосо, бир жолу толук түрдө баардык башынан баштап бутуна чейин текшерип алыш керек. Кийинки жылы, андан кийинки жылы ошол кайсыл жерде өзгөрүү болсо, ошол жерини текшерип турса болот. Анан кийин бир убакыт келет, 5 жыл, 4 жылдан кийин кайра эле толук түрдө текшерип алыш керек. Эмне үчүн? Мен мынтип түшүндүрөм да буну. Эгер сен чекап өткөрбөсөң, медициналык текшерүүдөн өтпөсөң, сен багы шаарга машинада чыгып, багы көзүң байлап чыккандай эле да. Көпчүлүктөр багы чет мамлекеттерге текшерүүдөн өтпөй эле кетип калып, кийин ооруп кайра келип калып атпайбы? Ооба. Ошондой эле биз машинабыздын кайсыл жерде кандай сынык бар экенин билгендей эле, организмде деле кандай өзгөрүүлөр бар экенин сөзсүз түрдө билип турушубуз керек. Канча жаштан өйдө сунуштайт элеңиз чекапты? Мен балким көрүүчүлөрүбүз чекап деп эмне деп калышы мүмкүн. Медициналык чекап деген бул биздин организмди толук түрдө баардык жерде текшерүү. Бул башыбыздан баштап ошо боор болобу, бөйрөк болобу, бүт баарын текшерүү да. Мен мынтип түшүндүрүп айтып кетет элем. Медициналык текшерүүдөн өзү төрөлгөндөн баштап эле текшерип башташ керек, бирок 17-18 жаштан эгер баштай турган болсок, 2 жылда 18 жаштан 35 жашка чейин 2 жылда бир жолу өтүп туруш керек, толук медициналык текшерүүдөн. 35 жаштан 45 жашка чейин 1 жылда бир жолу, 45 жаштан өйдө жарым жылда же 1 жылда бир жолу өтүп туруш керек. Бул мен өзүмдүн жеке тажрыйбам жана багы чет элдик сунуштар аркылуу мындай бир орто көрсөткүчтү эсептеп сиздерге айтып жатам. Себеби канчалык биз чоңойгон сайын, жаш өткөн сайын биздин организмде баягы зат алмашуу азайып баштагандыктан, эгер жаш убакта биздин жаштыгыбыздан кээ бир ооруларды көп мындай маани бербесек, бирок чоңойгон сайын ошол оорулар өздөрүнүн мындай кандай десем, көлөмү да чоңоюп көлөмү да чоңоюп башташы мүмкүн. Ошондуктан 2 жылда бир жолу өтүп туруш керек жок дегенде. Жакшы. Баягы сиздин Telegram каналга кайтып келсек, онлайн дарыгерден кеңеш алуунун пайдасы канчалык экен коомго? Бул жерде жакшы суроону көтөрдүңүз. Онлайн консультацияга каршы болгондор дагы бар. Онлайн консультацияга каршы болбогондор дагы бар да. Каршы болгондор баягы интернеттен ача калып эле биз бир ооруну өзүбүздөн байкасак интернеттен ачып бул эмне деп окуй калабыз го. Аякта коркунучтуу нерсенин баары жазылган да. Анан аларды айыктыруу жолу да ар кандай нерселер жазылган. Чын эле пайдалуусу бар, пайдасы жогу да бар, зыяны тийчүсү дагы бар. Ошондуктан баягы онлайн дарыгерлердин консультациясын алуу негизи эле канчалык пайдалуу? Мен эгер жеке тажрыйбамды айтып кетсем, ошол коронавирус илдети пандемия болуп калганда көрсөттү, онлайн консультация берсе дагы болот экен депчи. Себеби биз ошол Telegram каналда абдан оор бейтаптарга дагы кеңеш берип атып, ошол абалдан чыгарганга жардам бердик. Мен чынын айтсам, ошондой жардам бергенибизди 1 жыл, 2 жылдан ошондой жардам бергенибизди 1 жыл, 2 жылдан кийин түшүндүм. Себеби мен көчөдө баратсам же болбосо бир жерде олтурсам, балдар келип мен кучакташып учурашып, байке сиз ата энемди аябай оор абалдан сактап калдыңыз деп айтканда, мен
ошо онлайн кантип мен ошо жардам берипмин деп өзүм дагы таң калып аттым да. Бирок чындыгында онлайн кеңеш жардам берсе болот экен. Бул азыр чет элде дагы практика болуп атат. Мисалы үчүн Америкада азыр бейтап менен дарыгер көп деле көрүшпөйт экен. Мисалы үчүн ал жерде эгер бейтап кандайдыр бир белгилер пайда болсо, онлайн дарыгерге кат жазат экен. Дарыгер аны окуп туруп, сиз ушул анализдерди тапшырышыңыз керек экен деп онлайн кат жиберет экен. Ал барып тапшырат экен. Тапшыргандан кийин жиберсе, баягы сунуштарын берет экен. Барып аптекадан эле алып алат экен да. То есть дарыгер менен бейтап бири-бирини баягы телемедицина аркылуу эле көрө алат экен. Бул жакшы жагы. Эмне, мен өзүм дагы онлайн консультация кылып жатам азыр. Жакшы жагы бейтаптын дагы дарыгердин дагы убактысын үнөмдөйт. Мисалы үчүн азыр Кыргызстанда, башка мамлекетте деле дарыгерге барыш үчүн таксиге акча төлөш керек, кайра келгенге таксиге акча төлөш керек. Же болбосо ошол эле Баткенден Бишкекке келиш керек, канча убакыт кетет, нерв кетет, очередке туруш керек. Ошонун баардыгын онлайн консультация кыскартып жатат да. Экинчи маселе бул ошол бейтап канчалык дарыгерге ишенет, дарыгер канчалык өзүнө ишенет, онлайн консультация берсе болот деп. Мисалы үчүн мен берип жаткан бейтаптарга менин сунуштарымды аткарат деп мен ишенем. Ал бейтаптар мага да ишенет. Ошондуктан ошол ишенимдин негизинде биз жакшы жыйынтыктарга келип жатабыз азыр. Жакшы. Эми ар бир эле ушундай онлайн маалымат берген дарыгерлерге ишенүүгө болобу? Албетте бул жерде фильтрден өткөрүш керек деп ойлойм. Себеби көпчүлүгү азыр дарыгермин деп, же болбосо мен ушул компанияда иштейм, ушул сага жардам берет дегендер да көбөйүп калды. Ошондуктан баягы критикалык ой жүгүртүү дагы абдан маанилүү да. Мен ушул бир эле киши ушул дары сага жардам берет десе, бул ким экен, кайсыл жерде окуптур, медициналык билими барбы деп бир анализ чыгарыш керек. Андан кийин гана ошол адам менен кеңешип дарылаган процессин жүргүзсө болот деп ойлойм. Жакшы. Баягы жогорудагы темага кайтып келсек, витаминдер тууралуу кеп калбадыкпы? Кайсыл витаминдерди биздин көрөрмандарга сунуштайсыз? Жалпы баягы ден соолугуна зыян тийгизбеген, дайыма пайда алып келе турчу витаминдер. Бир тарабы витамин деп айтып баштасак дарыгерлер, биздин көп элибиз ушул витаминди ичсем эле мен өнөкөт ооруларымдан кутулуп калат экем деп ойлойт экен да. Бирок мисалы үчүн витаминдер кан тебетин дарылабайт, кан басымын дарылабайт. Ал өнөкөт болуп уже чыгып калды да. Витаминдердин ролу бул биздин иммунитетибизди бир калыпта кармоо. Ал жакшы кылышы мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде, бирок эл ойлогон деңгээлде эмес да. Бирок анын эң башкы баягы задачасы бул организмди начар кылып койбоо да. Ошондуктан ал витаминдерди ичсе болот. Экинчиси бул витаминдерди баягы дарыгердин сунушундан кийин гана ичиш керек. Эмне үчүн? Эгер боор ооруп жаткан болсо, мисалы үчүн, аны иче турган болсо, боордун андан дагы катуу оорусуна себепкер болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө анализдердин тапшырып, андан кийин текшериш керек. Үчүнчүсү, кайсыл витаминдерди ичсе болот деген сурооңузга мен мынтип айтып кетмекмин. Профилактикалык негизде витамин D жана омега 3тү ичип турса болот. Бирок дозировкасын дагы бул ошол анализди тапшыргандан кийин гана билиш керек. Канча өлчөмдө ичиш керек? Канча өлчөмдө ичиш керек экен. Бирок ушул витаминдерди профилактикалык негизде ичип тура турган болсо, мен өзүм ичип турам витамин D менен омега 3тү. Эмне үчүн? Витамин бул бизге энергия берип, организмди бир калыпта алып жүрүүгө жардам берсе, омега 3 бул биздин мээ системабызды, жүрөк системабызды жакшы иштеткенге мындай көмөк, жардам берип турат. Бирок бул дарылабайт, ооруну алдын алууга жардам бериши мүмкүн, бирок биз ойлогон деңгээлде эмес да. Бирок эң башкы максаты бул начарлатуу эмес да. Жакшы. Сураганым себеби азыр бизде Кыргызстанда аптекадан көп неме жок, чынбы? Баягы дүкөн ар кандай павильондорго барасыңбы? Ар бир жерде витаминдердин сатылып жатканын көрөсүң да. Анан дарыгердин сунушу жок дагы, мына омега 3түн зыяны жок экен, балама берейин, чоңдор же мен иче берейин деп баягы көп көлөмдө алып атканын да көрөсүң да. Ошол канчалык туура дегеним да. Ооба, бир тараптуу бул модада болуп кетти деп айтсам жаңылышпайм да. Баягы тиги ичип атат экен, бул ичип атат экен. Биздин социалдык тармактагы жылдыздардын баракчасынан көрүп алып эле, мен да ичейин дегендер көп да. Ачык эле айтып кетейин, бул жерде жанагы сетевой компаниялардын дагы көп болуп кеткендигинен ар бир адам өзүнчө бир дарыгер болуп калды да, медициналык билими жок болсо дагы.
баарын эле сунуштап жатат да. Бирок бул арты дагы аябай өкүнүчтүү. Мисалы үчүн чет элдик изилдөөлөрдү окугам, витаминдерди контролсуз ичсе бул боордун цирроз оорусуна дагы алып келет экен да. Цирроз деген бул боордун акыркы кургап калышы, бул акыркы этап. Цирроздон кийин башка оору жок. Цирроздон кийин адам өлүп калат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө баягы тажрыйбалуу дарыгер менен кеңешип гана ичсе жакшы болот да. Жакшы. Аябай пайдалуу маек болду. Жалпы сизге эркин микрофон берели, кандай нефресчендик. Дагы бир жолу чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргыз элиме мен айтып кетет элем, ошол өзүңүзгө көңүл буруңуз. Азыркы учурда ден соолук канчалык маанилүү экенин баары эле түшүнүп баштады деп ойлойм. Бирок ошол кеңешип жатканда дагы тажрыйбалуу дарыгерлер менен, медициналык билими бар дарыгерлер менен кеңешип анан бир чечим чыгарсаңыз, менимче сизге дагы, дарыгерге дагы чоң жардам болот. Рахмат. Урматтуу биздин катталуучулар, окурмандар, дарыгер Эрмек Исмаилов менен болгон маек соңуна келип жетти. Эми көрүп берүүгө чейин саламатта калыңыздар.